Эгерде байкаган болсоңуздар, акыркы кездерде эркектерди аялдарга, аялдарды эркекке каршы тукурган мындай видеолор, посттор көп жазылып атат да. Анан бүт эле баягы таарынган эле адамдарды мындай көп элечи менин баркымды билбеди, анан баалабады, анан ошого бекерди убакыт коротупмун, анан силер дагы ошентпегиле, мен кетирген катаны кетирбегиле деген ушундай бир чакырыктар көп болуп атат. Эгерде көңүл буруп байкаган болсоңуздар, барыңыздар эле окуп көрүп жүргөн болсоңуздар керек. Бул деген менин оюмча бул үй бүлөлүк институтту талкаланышына мындай түздөн түз таасир этет да. Ошондуктан эркектер жана аялдар бири бирин жек көрбөш керек. Тем более мен мусулманмын деген адамдар биз мындай көз карашта болбошубуз керек. Аллах Таала Куранда айтат: эркектер менен аялдар булар силер бири бириңерге кийимге муктаж болгондой муктажсыңар дейт. Ошондуктан мисалы бир аял жаман болгон болсо, ошо бүткүл аял заты мына булардын бардыгы стерва, анан кийин баягы жермогуз деген бул жакшы эмес да, бул туура эмес бул. Же болбосо бир эркек жаман болсо, ошонун бардык эркекти ошо бүт все мужики козлы дегендей баягы көз карашта болгон, бул мусулман адамдын көз карашы эмес бул. Биз ар бир адамга, же аялга, же эркекке индивидуально баа берип, индивидуально мамиледе болушубуз керек. Мисалы, мына Акылбек бул жаман адам депчи. А вот ким Нурдин вот жакшы адам деп. Мына экөө тең эле эркек, бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман. Ошондой эле аял кишилерди дагы ушинтип ар бирине бир индивидуалдуу түрдө баа бериш керек. А так мындай болууга турган болсо, мындай кете берсе, кыргыздын тукуму уланбай калышы мүмкүн. Же болбосо баягы бузукулук көбөйүп кетип, ар кандай бир никесиз балдар, арамсыздыктар төрөлүшү мүмкүн коомдочу. Биз муну алдынан алышыбыз керек, ушундайын да токтотушубуз керек да. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндө бизде ажырашуулар көп болуп атат деп ойлойм. Ошондуктан ар кандай психолог жана коуч-поучтарды укпай, мындай диний алымдарды уккула. Диний алымдарды угуп, үй бүлөнү сактаганга жана эркек өз милдетин, аялдар өз милдетин аткарганга аракет кылсак, буюрса баары ордуна келет.